Премиум класстагы турак жай комплексиндеги батирлер мамлекетке өткөрүлүп берилди. Мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу иштеринин жүрүшүндө УКМК Бишкек шаарынын түштүк аймагынан көп кабаттуу үй куруу үчүн жер тилкесин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Белгилүү болгондой, 2005 жылы жер тилкесин минималдуу өлчөмдө ижарага берүү учурунда Бишкек шаарынын мэриясы курулган турак жайдын 13%ын мэрияга берүү шарты менен келишим түзгөн. Иликтөөнүн жүрүшүндө 1,5 гектар аянтка көрктөндүрүү, коопсуздук жана технологиялык камсыздоонун заманбап технологиялары, акылдуу үйлөр, акылдуу королор, лифттер менен жабдылган 7 блоктон турган элиталык НР турак жай комплекси курулгандыгы аныкталган. Жалпысынан 166 батир курулуп, жалпы аянты 19 миңден ашык чарчы метрди түзөт. Бирок бул долбоорду ишке ашыруу процессинде балким коррупциялык байланыштарды пайдалануу менен ижаратчынын жана куруучунун демилгеси боюнча муниципалдык кызмат адамдарынын тымызын көмөгү менен соттун чечиминин негизинде батирлердин бир бөлүгүн мэриянын пайдасына өткөрүп берүү жөнүндө милдеттенме келишимден алым салынган. Буга байланыштуу тергөөнүн жүрүшүндө көрүлгөн чаралар менен мамлекеттин пайдасына 24 батир же жалпы санынын 14% берилген. Берилген турак жайдын жалпы аянты 2685,9 чарчы метрди түзөт. Өткөрүлүп берилген кыймылсыз мүлк 3 бөлмөлүү кенен батир болуп, ар биринин аянты болжол менен 120 чарчы метрди түзөт. Бул кылмыш ишинин алкагында иштин бардык жагдайларын жана тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Бишкек шаарындагы жер тилкелериндеги мыйзамсыз аракеттерди аныктоо боюнча иш-чаралар улантылууда.